Biz жазған регламент, бүгін біз мұны қорықпай, үрікпей, бұл мәселеден страустай болып, көрмөксөн болып, башыбызды қатпай, күн тәртібіне кіргіземіз, 5 күн. Арыз түшкөндөн баштап 5 күн деп тұрады. Арыз кече түшті, кечеден баштап есептелсек, 5-ші күн бұл. Өрбек Черкешевич, арызыңызды кече сіз 5,5 айын 6 айын бердіңіз. Маған 6 айын келді, мен 7. Демалыш күні болады екен, анда 1-ші күні кеч болып қалады. Sizge geç болушу мүмкін, анам депутаттар чечет. Жоқ, 5 күнді санап көріңіз. 5 күннің ішінде біз бүгінден баштап, күн тәртібіне кіргенден баштап, бүгін ертеден баштап депутаттарға тарқатылды. Регистрацияны өтті. Мақұл, егер сіз ашында Сіз бердіңіз, кеч турап, сөздің керегі жоқ, Өмірбек Черкешевич. Намысы бар адам кім екенін мен білем. Сіз немеден чектен шығып кетіп отқан жоқсыз бу? Анда мен сіз чықырат елем, чектен шықпаңыз. Себеп дегенде, әрбір сөзге адам жооп беріп қалышы мүмкін. Ошон үчүн чектен чықпаңыз. Мен ушуга сизди чықырам. Мен регламент боюнча айтып атам. Ошол каралган маселеде, ушул төрагандыкы каралганда башка адам алып барат. Анын баардыгын мына ачып алып олтурам. Анан Страус деп депутаттарды башың жерге тыгып алдың деп Страуска теңеп атасыз. Кичине этиканы карасаңыз. Этиканы бирөөгө үйрөтөрдөн башта өзүңүз караңыз. Экинчи, эми сиз Страус болсоңуз, башка Страус эмес да. Экинчи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу коллегалар, эми баарыбыз айтып атабыз, жаңы регламент менен иштейбиз деп. Ушу жаңы регламенттин беренелерин карап көрсөк, 23-чү беренеде досрочное прекращение полномочий төрага его заместителей деп 4-чү пунктунда жазылып турат. Маселе күн тартибине киргизилет. Андан кийин 72 сааттан мурун эмес, бирок 5 күндөн кеч эмес каралат деп турат. Ошон үчүн биз азыр күн тартибине киргизип коелу. Убактыңыз бар. 72 сааттын мен ошону айтып атпаймын, спор жок. Жөнөс спор тетишип атасыздар. 5 күнбү, 72 мен ошону тактап киргизип коелу. Ушул регламентке лайык бул маселе каралып атканда төрагалыкты ошол төраганын орун басарларынын ичинен жашылуу болуш керек экен. Ошону дагы эске алалы дагы регламент боюнча шалпаралы. Проблема жок, Чымалаякулович. Эч проблема жок. Ачык добуш беребизби, жабык добуш беребизби, белги коебузбу? Анын баардыгын сиз айткандай кылып иш алып барып атабыз. 5-чи микрофон. Урматтуу депутаттар, урматтуу Ахматбек Келдибекович. Өзү урматтуу депутаттар, биз бир нерсени аныктап алышыбыз керек болуп атат да. Өзү бизде ким президент? Алмазбек Атамбаевпы же Чыныбай Турсунбековпу? Мына ушуну биздин Кыргызстандын калкы дагы чечип алыш керек го деп ойлойм да. Анан экинчиси Текебаев мырза алайлыктарга тийишпей эле койсоңуз жакшы болот. Намысы бар жигиттерди да көрдүк. Ремендерин чечкен. Аялдарга кандай мамиле жасаган намыстуу жигиттерди да. Бири-бириңиздерди аскарбит этпегиле. Жо, анан Страус деп бул депутаттарды эмне деген оскорбление? Эгер регламентте сиз жакшы билсеңиз биз деле билебиз. Регламентте жазылып турат. 5 күндөн кем эмес деп. Ошон үчүн мына ушул регламенттин негизинде тиги рабочий группаны түзсөк, себеби бир фракциянын дооматы менен бүт парламент бул маселени карай албайт. Мен да документтер менен карап чыктым. Ошондуктан бул маселени мындай да, урматтуу депутаттар, спикер деген бул Кыргызстанды представлять эткен мамлекеттик чоң кызматты ээлеген мамлекеттик кызматкер. Парламент деген өзүн өзү сыйлаш керек. Кандай маселе болбосун, буну мыйзам чегинде карайлы. Анан спикер болбой калган эле депутат каалагандай кыла берсе, Конституцияны кыйратып жазып койгонсуп, мен Конституциянын атасымын дей берсе. Үчүнчү микрофон. Жо, эже. Токтотолуч. Рахмат. Республика фракциясы Сулайманов. Урматтуу коллегалар, урматтуу төрага. Бүгүн төраган Атамекендин доотун айтып бериңиз. Доошка урматтуу төрага коюңуз.
добушубузду берели. Эми 6-күн базар күн болуп калып атат. Бул жерде кичине спорный болуп калып атат. 6-күндүн негизи дем алыш күн. Депутаттардын баары чогулбай калышы да мүмкүн. Сураныч эми төраганы сурантып отурбай бир айкөл болбойлу. Жогу кууп келатабы. Понедельникке коёйлу. Баарыбыз келип алып жакшынакай төраганын маселесин карайлы. Күнөөсү далилденсе, башка болсо ошого карап жыйынтык чыгарайлы. Bir gün ayakka buyaka talaşmayla, bugün az обсуждение токтотулу, добушка коюңуз, күн тартибине кирсин, анан ошого карап анан дальше ишти кылайлы. Добушка коюңуз. Өмүрбек Черкешев, макулсузбу? Өмүрбек Черкешевич, шашпайлычы. Регламент жооп берип атат. Bir gün эми базар күн болуп калып атпайбы? Базар күн негизи 3 күн болобу, 5 күн болобу. Кошулбайт да базар күнү, жумуш күнүнө негизи. Туурабы? Эми бу жерде 5 күн деп жазылып калды. Биринчи күнгө коелдан жакшынакай кылып анан Макул. боло турган болсо точкасын коелда ушул нерсени токтотолду. Азыр Жылдыз Жолдошова, Текебаевдер аз айтышып атат. Az эртеге бүрсүгүн дагы эл карап турат. Эми жооп берип атпай, жөн турбайсызбы сиз? Мен сизге сүйлөгөн жокмун. Добушка коюңуз.